Өлкөбүздө сентябрь айынан тартып Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин жана өнүгүү боюнча өнөктөштөр менен биргеликте балдардын, өспүрүм кыздардын жана аялдардын туура тамактануусу боюнча атайын тренингдер өтүп, бүгүнкү күндө жерлерде калк арасында изилдөө сурамжылоо иштери жүргүзүлүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлиги жана ЮНИСЕФ менен биргеликте ден соолугу чың адам өнүккөн өлкө программасынын алкагында улуттук комплекстүү изилдөө жүргүзүлүп жатат. Бул изилдөөнүн негизинде аз кандуулуктун алдын алуу себептерин билүүгө мүмкүнчүлүк болот. Эми бул изилдөө боюнча бул жүргүзүп аткан абдан жакшы. Эгерде ушул изилдөө менен адамдардын көйгөйүн таап, кандай жардам керек экен деп ушул изилдөөнүн аркасы менен элдерге жардам берсе абдан эле жакшы болот. Потому что өзүңөр билесиңер, диабет жашарып баратат, баардык хронический болезньдердин баары жашарып баратат, элдер көп ооруйт. Мына мен 65-темин деп кое берейин. 65-те болгону менен мен азыркы жаштарга, менден кийинки келаткан жаштарга караганда мен гораздо ден соолугум жакшы деп айтам. Потому что аларда мен азыркы жаштарга мага караганда алар көбүрөөк оорушат, көбүрөөк оорулар көп, хронический оорулар. Биздин бир точкабызга, например, биз Бишкекте иштеп атабыз, кечээ күнү Келечек айылында болдук, Жылмассивда. Бир лидери, анан 3 интервьюер сурамжылоо жүргүзүп жатабыз. Биз барганда биринчи Минздравдын атынан киргенде айыл үйдөгү хозяйкага кирип биринчи туура түшүндүрүүлөрдү жасап атабыз. Себеби деген туура тамактануу боюнча сурамжылоо жүргүзүп жатканыбыздан биздин үй чарбасындагылар баары деген туура түшүнүп кабыл алып атышат. Бизде болгон жок бир да жолу, чтобы отказ кылып, биздин суроолорубузга туура жооп бербей, бизге деген мындай түшүнүктүү ойлорун, жакшы нерселерин айтып берип атышат. Бизде сурамжылоо бир 20 мүнөткө чейин болуп атат. Сурамжылоонун ичинде деген көбүнчөсүн деген туура тамактануу боюнча эртең мененден баштап кечке чейин кандай тамактарды ичип атышат. Ошолор боюнча сурамжылоо. Байытылган ун деп жазылыш керек. Жана витамин железа, витамин А деп состав муки деген да. Ушуну байытылган ун же орусча обогащенная мука деген ундарды алып жесеңиздер, балдарыңыздар үчүн кабыл көрүңүздөр. Мен 5 неберемен отурам. Анан кандай тамактанып атканын деп өзүм түшүнбөйм, бышырып бере берем. Ушулар жөнүндө жакшы жардам беришсе, анан кийин ушулар боюнча жасап баштайбыз да. Жардам бергендерине жаша. Ундар жөнүндө айтып атышат, ун жөнүндө түшүндүрмө берип атышат. Биз деген, например, бир Келечекти 15 адамды сурасак, биздин Бишкек боюнча почти көп 37 кластер бар деп коебуз. Биз алардын баарын тең сурамжылоодон деген ар бир анализ жүргүзөбүз да. Ар бир, например, бул жерде биз деген андан башка биз дагы тузун, анан унун да алып атабыз. Себеби кандай туз, население кандай туз жеп атышат, потому что биздин опросубуз основной деген эме боюнча болуп атпайбы? Туура тамактануу боюнча, анан деген туздун составындагы деген йоддор барбы жокпу, анан ун да жөнүндө болуп атат. Ундун деген байытылган жана витаминдерге байытылган ундарды жеп атышабы? Ошолордун образецтерин алып атабыз да. Алып барып биз деген муну деген эмеге алып барабыз, лабораторияга. Ошол жерде, например, ар бир үй бүлөдө канча процент унда байытылган кошулуп жеп атат, йоду барбы жокпу, ошонун баарын текшерип атабыз. Андан кийин бизден мындай биздин сурамжылоодон кийин семьяда, например, азыр айтылып кеткендей, 6 айдан баштап 49 жашка чейинки баягы аялдар, анан кичинекей жаш балдар болгондуктан биз аларды алып барып туруп деген кандарын алып канча процент анемия болуп атат. Ошонун баарын текшерип жазып атабыз да. Жолдошум иштейт. Чарбада канчадан иштейт, акчада бар. Жолдошум менен да бар. Бир айылга Келечек айылында болдук. Биздин адамдар, ушу тургундар айылдын аябай эле активдүү катышып атышат. Биз точно, мен өзүм ошол жерде иштеп аткандыктан билем да. Себеби бир ошо
айылдан 15 домохозяйствоны опрос кылсак, сурамжылоо жүргүзсөк, ошонун 100% баары тең келип атышат. Бул деген кечээрүнкү анализден чыкты. Отказ болгон адамдар жок. Притом адамдарыбыз баары түшүнүү менен кабыл алып, эме кылып атышат да. Аябай макул болдук, заинтересованный болуп атышат да, өзүлөрүчү аябай макул болуп атышат да. Исследование жүрүп жатты да, кыргыз эли канча процент туура азыктанат. Бийликтөн жүрүп атканыбызга бүгүн 3-күн болду. Кечегинде биз келечекте болдук. Эми көбүнесе жакшы эле болуп атат. Келишип атышат, балдары менен кошо келип атышат. Баягы ата-энелер кызыктар болуп атышат. Анализдерин көрүп, балдарыбыз ошо гемоглобиндери кандай экенин билип алалык деп келип атышат. Бул жака респонденттер келишет. Алар келгенде биз бул жерден алардын боюн ченейбиз. Анан бул жака өтүшөт. Бул жака келгенде алардын бул таразада салмагын өлчөйбүз. Бардыгы 2 жолдон өлчөнөт. Анан аларды болсо бул жака кагазга жазабыз. Кагазга жазгандан кийин алардын өзүлөрүнүн номерлары болот. Номерларын кошо чаптайбыз бул жерден алып. Ар бир келген респонденттин. Анан кан алабыз. Кан алгандан кийин кандан бул жерден 1-2 секундтун ичинде гемоглобин текшерип беребиз. Калгандарын болсо пробиркада холодовой эмеге салып, холодильникке, анан лабораторияга жиберебиз. Ровно смотрим. 157 и 8. Негизи бизде көбүнчөсүн бизде эми баягы витамин D жетишпейт деп, анан баягы гемоглобин аз деп атышат. Анан эми кандагы дальше текшерилип кетет да, ошондуктан биз пока азыр гемоглобинди текшерип берип атабыз. Анан ошо балдардын мына весин, роосун ченеп атпайбызбы? Мында дагы ошо ортодо мына немеге салып көрүп, баягы денеси кандай чоңоюп атат, ошо эркинесин бала туура чоңоюп атабы, ошонусун да карап берип атабыз. Анан азыр пока өтө мындай начар чоңоюп атат деген эме деле чыга элек. Кайсыл убакта кандай туура тамактануу керек? Негизи тамактануунун өзүнүн иреттери бар. Иреттери болгондо күнүмдүк таң аткандан күн батканга чейин 5-6 ирет тамактануусу зарыл. Себеп дегенде жаңы турганда, жаңы эртең мененки тамакка киришпестен 1 стакан жылуу суу ичип, ошондон башташ керек дагы. Анан эртең мененки тамактанууга киришсе болот. Где-то бир сааты боюнча 7-7:30-8 жумушка чейинки убакытта. Андан кийин шамшым деп коет. Бул эртең мененки тамактан түшкү тамакка чейинки шамшымы бул 10:30-дан 11-ге чейинкиси. Анан түшкү тамактар бул 12-ден 1-ге чейин болушу зарыл. Анан саат 4-төргө чукул бул дагы экинчи шамшым болуп өтөт. Андан кийин саат 6-7-лерде уктаганга жараша, уктаганга чейинки 3 саатка чейин тамактануусу зарыл. Кечки тамактануу. Андан кийин такыр эле курсак ачып, кандайдыр бир дагы мисалы ачкоо сезимди сезсеңиздер, анда эң кандай десем, кечки тамактануу деп коет. Түнкү тамактануу бул 1 стакан кефир болушу мүмкүн, же болбосо алма менен тамактануу бул ушул эң туура иреттердин бири болуп эсептелет. Бирок 4-5-6 ирет тамактануу түздөн түз зарыл күнүмдүк жашоодо. Холестерин деген эмне? Ден соолукка пайдасы барбы же?
Бул холестерин бул майга окшогон бир зат. Бул негизи холестерин экиге бөлүнөт. Бул табигый жана кандай десем жасалма деп коелучу, жасалма сыяктуу. Табигый бул болсо биздин 70%, организмдеги 70% биздин организмибиз өзү эле холестерин чыгарат. Бул холестерин негизи жана гормондордун составына, ар кандай жана витаминдин кабыл алуусуна түздөн түз жол түзүп бергендин жакшы салпаттары бар. Бирок жана жаман холестерин деп коет. Бул жана тамак аштан алынган холестерин, бул жаныбар азык түлүктөрүндө көп кездешет. Ошол жаныбар азык түлүктөрүн колдонгондо бул жаман холестерин жана 30% калган холестеринди биз организмге сиңирет дагы, бирок ал деген кандай десем бөлүнүп чыгарылбайт дагы, биздин организмибизге топтолгон гана эффектин көрөбүз да. Анан кайсы жерде топтолот? Эң биринчиден биздин кан тамырларда, артериянын кан тамырларына топтолот дагы. Жылдан жылы мисалы күнүмдүк жашоодо көптөгөн ушул майлуу эт же болбосо жанагы жаныбар азык түлүктөрүн күнүгө колдонсоңуздар, бара күн сайын, ай сайын, жыл сайын бул холестерин топтоло берет дагы. Жана атеросклероз дегенге алып келет. Бул деген ошол холестерин, жаман холестерин топтоло берет дагы, жана биздин кан ишкерип кетти дегенге алып келет да, кандын ишкертүүсүнө алып келет дагы. Бул болжол менен кийинки жашоодо дагы ошондой тамактанууну улантсаңыздар, бул ошол инсульт, инфарктарга алып келиши мүмкүн, ыктымал да. Бул да абдан кандай десем кооптуу маселенин бири болуп эсептелинет. Эртең менен жана түштөн кийин окуган мектеп окуучуларына кандай тамактанууну сунуштар элеңиз? Эң негизгиси бул ошол окуучуларда, бул өздөрү ошо окуучу кезде бул өспүрүмдөрдө өзү эле айтканда өспүрүм адамдар бул организм жаңы өсүп өөрчүп келе жаткан убактысы, анан ошо түздөн түз тамактанууга түз байланыш себептеген, ден соолугу чың болуш үчүн себептегенде бул биз тамактануу аркылуу көптөгөн микроэлементтерди, көптөгөн витаминдерди кабыл алабыз, сиңиребиз дагы. Ошол менен биздин организмдин өөрчүшүнө, өнүгүшүнө түздөн түз кандайдыр бир шарт түзүп берет. Ошондуктан ушул өспүрүм балдардын тамактануусуна абдан кандай десем көңүл буруу зарыл. Эң негизгиси бул ата энелердин көңүл бурганы, себептегенде мисалы эртең менен окуйбу, түштө окуйбу, анын да өздөрүнүн эрежелери бар. Себептегенде эртең менен окуганда, түздөн түз жаңы турганда сөзсүз түрдө эртең мененки тамактанууну кандай десем калтырбаш керек. Себептегенде биз бала жаңы окууга барганда ошол кандай десем иштемдүүлүгү көбөйөт да, чоңойот. Ошондуктан иштемдүүлүгү керек болгондуктан түздөн түз эртең мененки тамакты сөзсүз түрдө тамак жеш керек. Андан кийин түштө шамшым болсо болот. Мисалы шамшымга кандай азык түлүктөр кирет? Жанагы эле мисалы алганда ошол эле мөмө жемиштерди салса болот. Кандайдыр бир кандай десем бир иреттенчи. Мисалы алма, ошол эле банан деген абдан көп болот. Андан кийин түшкү тамактанууда мисалы ошол мектеп учурунда эгер башталгыч класста окуса, ошол мектеп учурунда эле жана ашканада тамактанса болот. Андан кийин сабагы бүткөндө, ошо түштөн кийин мисалы 3-4 болгондо ошондой эле кандай десем жана түштөн кийинки шамшым, андан кийин кечки ирет тамактануу болуп эсептелет. Ал эми түшкү окуган балдардын арасында болсо ошондой эле принциптерди сакташ керек. Бирок ошол окууга жараша окуу мезгилинде мисалы 5 саат окуйбу, 6 саат окуйбу, ошонун арасында сөзсүз түрдө кандай десем жакшы тамактануусу зарыл. Ысык тамактагы күнүмдүк жашоодо болушу зарыл да. Балдарга өздөрү каалаган убакта тамактандыруу туурабы? Негизи бул организм жеке гана балдардын организми эмес, негизи эле адамдын организми абдан уникалдуу система. Анан ошондуктан кичинекей ымыркай кезинен эле сиздер мисалы ата энелердин жоопкерчилигин алып, мисалы бир убакта тамак жесеңиздер, биздин организм ошол убакта көнөт дагы, ошол убакта жанагы биздин кандай десем ашказан кислотасын, ашказан кычкылы чыгарат ошол убакка жараша. Анан тамак жегенде да баттан сиңирип, баттан организм дагы баттан сиңирип, түздөн түз мындай жакшы иштейт да. Ал эми басып жүрүп эле тамак жесе, мисалы азыр жейт, 5 мүнөттөн кийин кайра жейт, анан жарым сааттан кийин кайра жеп, мындай жана хаотичный тамак жесе, ал түздөн түз организмдин кыйналганын алып келет дагы, жана мисалы зат алмашуусунун бузулушуна алып келиши мүмкүн, ашказан ооруларына алып келиши мүмкүн. Сууну канткенде туура ичүүгө болот? Суунун өлчөмү индивидуалдуу. Бул суунун өлчөмү негизи адамдын организмдин, адамдын салмагына жараша. 1 килограмм салмакка 30 мл суу каражатталат.
ошондуктан мисалы 50 килограмм болсо 50-ни 30-ка көбөйтөбүз дагы ошону менен бирге сиздин күнүмдүк жашоодогу суунун өлчөмү болуп эсептелинет. Ал эми суунун өлчөмү бул деген эртең менен туруп эле жарым литр ичип, анан түштө жарым литр, кечинде жарым литр ичүү деген туура эмес. Бул деген толугу эртең менен таң аткандан күн батканга чейин тамактануу менен жана суюк тамак ичсеңиздер, жөнөкөй суу ичесиздерби, чай ичесиздерби, кандай гана суюктук болбосун, ошонун баарын бирге алганда бул суюктуктар суунун көлөмү болуп эсептелинет да. Ошондуктан сиздер деген өзүңүздөр эле жөнгө салып, ошол эртең менен канча ичесиз, түштө канча ичесиз, ошол күнүмдүк жашоодогу нормалдуу сизге арналган нормалдуу литрди сиз бөлүп күнүмдүк жашоодо колдонсоңуз болот. Ар бир адамга тамактануудан кийин канча өлчөмдө жемиш кабыл алуу туура болуп эсептелет? Негизи ар бир тамактануудан кийин негизи күнүмдүк жашоону алганда 400 граммдан кем эмес болуу зарыл мөмө жемиштер. Себеп дегени бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңештеринин бири болуп эсептелинет. Туура тамактануунун эң негизги эрежелеринин бири. Эми ошол 400 граммды сиздер өзүңүздөр бөлүп, мисалы эртең менен 1 алма, кечинде 2 алма кылып ошол мисалы бөлүп алсаңыздар болот. Бирок күнүмдүк жашоодо 400 граммдан кем эмес болуу зарыл. Себеп дегенде ар бир мөмө жемиште витаминдер, микроэлементтерди камтыйт дагы. Ал микроэлементтер, витаминдер биздин күнүмдүк ар бир органдарыбыздын, ар бир системанын иштешине кандайдыр бир түздөн түз жакшы шарттарды түзүп берет. Кош бойлуу аялдардын туура тамактануусу кандай болуш керек? Кош бойлуу аял көп тамак жеш керек деген туурабы? Кош бойлуунун тамактануусу күнүмдүк эле кандай тамактансаңыздар, бул кош бойлууга чейинки ошондой гана эле ошентип эле уланта бересиздер. Бирок мисалы 1-2 триместр деп коет, ошол кандай десем 1-2 триместрге чейин бул эч кандайдыр бир кошумча тамактарды жебей, көп жебей эле коюш керек да. Андан кийин жана 3 триместр башталганда кичине бир 200 килокалорийге күнүмдүк жашоодо 200 килокалорийге көбөйтсө болот. Бирок аны дагы мисалы жанагы бат сиңирүүчү углеводдорду колдонбош керек. Себеп деген баланын салмагы көбөйүп кетет, анан төрөө учурунда абдан эне кыйналып калышы мүмкүн. Туура эмес тамактанган же начар тамактанган адамда кандай белгилер пайда болот? Эң негизги туура эмес тамактануудан мисалы монотипный деп коет, мисалы жеке гана күндөлүк эле камыр менен эле эт тамак жеп эле же болбосо мөмө жемиштерди жебей колдонбосоңуздар, ал витаминдерди кайсы жерден алат организм? Эч кандай албайт дагы. Ошону менен бирге биздин система органдардын иштешинин кандайдыр түздөн түз функциянын бузулушуна алып келиши мүмкүн. Ошондуктан жанагы биз мисалы бетти келбеттен деле байкасак болот, жана биздин терибиздин кургап калышына алып келиши мүмкүн. Же кандайдыр бир көздүн курчушунун азайышына, төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн. Чач түшүгү алып келиши мүмкүн. Тырмак сынып, же болбосо алсырап, же болбосо мисалы эчтекеге көңүлү жок болуп, же болбосо тамак жесе дагы мындай кандай десем жанагы эме деп коет го, шалдырааганга алып келиши мүмкүн. Бул ошол түздөн түз витаминдердин, микроэлементтердин жетишсиздигинин биринчи белгилерин болуп эсептелинет. Жана ошолор менен бирге күнүмдүк жашоодо ошо жана төмөнкүдө айта кеткендей 400 граммдан кем эмес мөмө жемиштерди колдонуп, ошол толугу менен биздин микроэлементтерди же болбосо витаминдерди толуктогонго биз кандайдыр бир ушундай жакшы түздөн түз шарт түзүп бере алабыз өзүбүздүн организмибизге. Туура эмес тамактануу кандай ооруларды пайда кылат? Негизи туура эмес тамактануу бул түздөн түз эмне тамак жеп атканыңыздан түздөн түз байланыштуу. Мисалы айтканда, ошол эле тузду ала кетсек, туздун да көп өлчөмү биздин организмге зыянын алып келет. Мисалы айтканда жанагы кан басымынын көтөрүлүп кетишине азыркы учурда Кыргызстанда абдан ошол көйгөйлүү маселелеринин бири болуп эсептелинет. Жана аны көп адамдар да билбейт. Баш ооруу эле, бирок ошол 40тан ашкандан кийин ошол кан басымынын жогорулашына түздөн түз ушу туздун көп колдонуусу болуп эсептелинет. Андан кийинкиси мисалы шекер алганда, шекерде эле мисалы эч кандай шекерде витаминдер жок, микроэлементтер жок, биздин организмибизге жакшы нерсе алып келүүчү эч нерсе жок дагы. Бул жанагы бат сиңирүүчү глюкозага киргендиктен биздин организмге кирет дагы, инсулин баттыктан чыгат, ошол глюкозаны жөнгө салайын деп. Анан каждый раз ошол шекер колдонгон сайын инсулин көтөрүлөт, кайда азайтат, ошентип ошону менен биз бирге инсулиндин туруктуулугуна алып келет дагы. Инсулинге туруктуулугу пайда болсо, бул түздөн түз кант диабетине алып келет, экинчи типтеги кант диабетине алып келет. Аны азыркы учурда мисалы илгери мисалы эми жогоруда бизге азыркы убакка чейинки мезгилде алсак, бул көбүнчөсү ушул мисалы жашы жетип калган адамдардын арасында гана кант диабеттери кездешчү. Азыркы учурда жаш балдардын 7 жаштагы, 6 жаштагы балдардын арасында кант диабеттер кездешүүдө. Ана жанагы транжир, жанагы кандай десем, толук кандуу эмес мисалы майларды колдонгондо
болгондо бул түздөн түз холестеринди, жаман холестериндин биздин организмибизге топтолушуна алып келет да, атеросклероз, инсульт жана эме бат бутан эле бат эле өлүп калды, эртең менен туруу жатып, кечине жатып эле эртең менен каза болуп калды деген адамдар абдан көп болуп атпайбы? Жүрөк кан тамыр ооруларынын кантесин кесепетинен ошо өлүмдөргө алып келет да. Бирок түздөн түз ошол инсульт, инфаркттарга алып келиши мүмкүн. Дени сак улут, күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.